Ishiga biz almashamiymiz ko'rishda. Har bir uyda egalari bor. Uyda egalar bilan maslahat qilib, shu uyda egalarining talabiga javob berib, yo'lni kengaytirsalar bo'laveradi. Endi hozir nima deyishimiz mumkin? Yo'l bo'lsa yaxshi bo'ladi. Odamlarning uylarini davlat o'z qanday holatda bo'lsa, shu holatga mana bu yerda gazi bor, suvi bor, sveti bor, yo'l bor, detsat maktablar bor. Shunaqa bolalarimiz shu yerda yurib nima qildi. Ularga mana shunaqa yaqinlar joylardan joy bersa, ko'rsa yaxshi bo'ladi. Endi ular bu yerdan chiqib noqulay yerga borib qolsa, bolalar maktabga kela olmaydi, yo'lda uzoq bo'lib qoladi. Shunga endi mana shu elda talabi. El ko'proq shu uy buzilayotganlar shuni deb o'zlari maslahat qilishyapti. Yana davlatchilik, davlatimiz o'zi yo'l ko'rsatadi. Davlatimiz yaxshi, Xudoga shukr. Elda ham qiynamaydi. Jo'an точно aytaylik, biz degan оценкалар бүтүп атат, бүгүн эртең бүтүп атат. Жана бузула турчу үйлөр сразу келип турсаңыз, ошол оценканы кол коюш ар бир жердин хозяйыны менен неме кылабыз, договор түзөбүз. Анан азыр аларга ошол 28 адамга 28 чек беришибиз керек да, участок. Ошол маселесин азыр ушу трансформация кылганга ошо жергиликтүү эл менен алар макул болгондой жерди айдап атабыз. Биз ошондо тиги тургундарга биринчи чегин беребиз, компенсация акчаны беребиз, анан кийин буза баштайбыз. Это не раньше февралдын аягы мартта да. Шарк айылынан издеп атабыз. Ошол Шарк айылы, Падаван айылы, ошол жакынкы жерден да аларды алып көчүрүп келдим. Жер эми трансформация болгон жер жок ал жерде. Биз азыр бир вариант 2,5 гектар жер тапканбыз, эменин жерин. ФПСтин жеринчи. Аны трансформация кылсак, ошол жергиликтүү калып бир аз ынабайт алысыраак болуп атат жолдон. Анан кийин жолдун боюнан жер издесек эме болуп атат. Ал жеке менчик үлүштөгү жерлер экен. Биздин аппарат кызматкерлери азыркы күндө ошол чектин эме үлүш жерлеринин ээлери менен аз переговор жүргүзүп атат да. Сиздер жериңиздерди бергиле, биз ордуна ФПСтин жерин берелик, биз бул жерди проблема кылабыз деп трансформация кылабыз. Эми баардык үйлөрүн эмес. Мисалы, жердин компенсациясы деген бар, астын жерчи. Жердин компенсациясына биз жаңы 5 сотуктан жаңы чек беребиз. Анан строение, үстүндө строение өзүнчө оценка болду, строениянын акчасын как положено мамлекеттик бюджеттен төлөп беребиз.